30-ноябрь. Айкаш-чыгаштагы шылдың аркылуу келген жеңиш. Ыйык жайга жыл сайын өзүнүн эмес, курмандыктын каны менен кирген башка ыйык кызмат кылуучуга окшоп, Ыйса өзүн кайра курмандыкка алып келиш үчүн кирген эмес. Болбосо ал дүйнө жаратылгандан бери бир нече ирет азап чегиши керек болор эле. Бирок ал өзүн курмандыкка берүү менен күнөөнү жок кылуу үчүн кылымдын акырында бир ирет келди. Еврейлер 9-бөлүм 25-26 аяттар. Асман падышачылыгынын дарбазалары күнөөкөрлөр үчүн өзүнөн өзү эле кенен ачылып калган деп ойлобошубуз керек. Кудай ыйык, таза, толугу менен акыйкаттуу жана адилеттүү. Бирок ыйык китептин жалпы баяны ушундай улуу жана ыйык Кудай биз сыяктуу кир жана күнөөкөр адамдар үчүн кандайча кучагын кенен жайып, ырайым кылгандыгын көрсөтөт. Бул кантип болот? Еврейлер 9-бөлүм 25 аятта Машаяктын күнөө үчүн алып келген курмандыгы жүйүттөрдүн башка ыйык кызмат кылуучуларыныкынан башкача болгону айтылат. Алар жылына бир жолу ыйык жайга кирип, элдин күнөөлөрү үчүн жаныбарларды курмандыкка чалып турушкан. Ал эми жогорудагы аяттарда Машаяк тууралуу мындай деп айтылат. Башка ыйык кызмат кылуучуга окшоп, Ыйса өзүн кайра курмандыкка алып келиш үчүн кирген эмес. Болбосо ал дүйнө жаратылгандан бери бир нече ирет азап чегиши керек болор эле. Еврейлер 9-бөлүм 26 аят. Эгерде Машаяк башка ыйык кызмат кылуучулардын кылганын кайталаса, анда ал жыл сайын өлгөнгө туура келмек. Анын үстүнө Адам менен Оонун убагынан берки күнөөлөрдүн баары үчүн курмандык чалуу керек болгондуктан, ал дүйнө жаралгандан баштап эле жыл сайын өлүп турушу керек болмок. Бирок каттын автору мындай нерсе ойго келгис нерсе экенин айтат. Эмне үчүн? Себеби мындай болсо, Кудай уулунун өлүмү күчү жана таасири жок нерсе болуп калмак. Эгерде Машаяк кылымдар бою жыл сайын кайра өлө берсе, ал жеңишке кантип жетмек эле? Анда Кудай уулунун курмандыгы биз үчүн кандайча чексиз баалуу болмок. Жыл сайын кайталанган анын азап чегүүсү жана өлүмү өзүнүн баркын жоготуп, өлүмдүн гана жеңишин көрсөтмөк жана анын алдында шерменделик болуп калмак. Машаяк айкаш-чыгашта чындап эле шылдың болгон, бирок ошол шерменделик ага жеңиш берген. Ыйса шылдың болгонуна карабай, айкаш-чыгашка керилип, азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Еврейлер 12-бөлүм 2 аят. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгы мына ушунда. 2 Корунттуктар 4-бөлүм 4 аят. Сиз канчалык кир же күнөөкөр болсоңуз да, жакшы кабардын ушул жарыгын көрүп, ишенип калсын деп сыйынам.